Geçen gün Alarça Mamleket Rezidensiyasında madaniyat hizmetçilerine sıylık tapşırуу iş-çarası bolup öttü. Anda өлkө başçısı kesиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн bir катар жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, Кыргызстандын бакубатчылыгы ар бир жарандын кайратман эмгеги менен жарыла тургандыгын баса белгиледи. Мындан тышкары президенттин сөзүндө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга байланышкан bir катар пикирлер да айтылды. Алардын бири бийликтин мыйзам чыгаруучу тармагы болгон парламенттин өз милдетин так аткара албай жаткандыгы туурасында болду. Мында президент кыйроого учураган учакта Атамбаевтерге тиешелүү жүк бар деген кептери жалган экендигине токтолду. Açık aytayım, Jogorku Kengeş bargan sayın mıйзам çıgarucu jaydan uşak çıgarucu jayga aylanıp bardı. Mıйзам çıgarucu jaydan uşak çıgarucu jayga. Emi açık aytayın urmatlı mekendeşlerim, депутаттар çındıktı bilgisi gelse, oşolle uragan boyunca 2 aydan içinde hem de Gonkong'a barıp gele albayı, İstanbul'a. Tayland'a barbagan yerlere kalgan yok. Viyana, Venetsiya, Amerika, oşolle Turkiyaga dayma barıp mesela. Buların hem akçası yok bu dep oylasan, şu deputattın köbü çirigen bay. Milyoner emes, arasında milyarderler var. Emi biletke akçası yok bolsa men bereyin bana. Men bereyin. Eldi yüzü çuğulbay. Мындай ушак таратканды токтотуп айланайындар. Чындыкты айткыла. Чындыктан эч качан Атамбаев коркпойт. Таянганы болгону чындык менен эл, ишенгени Кудай. Мына жалаң эле Гонконг менен Стамбулга эмес, Кипрге да акча алып билет алып берейин. Доверенность берейин. Кипрде Атамбаевдин акчасы болсо депутаттар бөлүп алгыла. Мындай да чындыгында өздөрү деле бардыгы калп экенин билет татынакай. Керек болсо айрымдарын өздөрүнүн ошол эле Кипрде эсептери бар. Татынакай билет. Бирок буларга ошо чуу керек да. Кыргызстан окулдап, сокулдап турганы керек. Күчү жок бийлик керек. Тайраңдап анан кийин жүрүшсүн да бар. Устукандап бөлүп Кыргызстанды. 100% колдойт элем. Эң туура сын айтты. Президент жөн эле айткан жок. Президент айтса жөн айтпайт. Ошончолук профессионалдуу эмес, өзүнүн укугун билбеген парламентке эмне себептен келгенин дагы азыркы биздин депутаттардын 90% билбейт. Көпчүлүгү өзүнүн бизнесин сакташ үчүн келген, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын сакташ үчүн келген. Анан бир эле ошо өзүмдүн тарыхымда мен бир парламентке келип бир депутат болуп коеюн гана деп гана келген парламенттин бүгүнкү күnkү жүзү болуп атат. Анда биз өзүбүздү таркатайлык дагы, башка шайлоого барайлык, башкача жашоону курайлык. Өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесиптештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпейликпи деп. Тарап эле кетпейлик деп айтты. Алгы мына мародер акесине ичи күйүп пышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем да, ачык айтайын. Депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародерларды тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп, тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдоп. Албетте, өлкө башчысынын мындай билдирүүсү биринчи кезекте Жогорку Кеңеш элге иштеги мыйзамдарды кабыл алуучу орган экендигин унутпосо катары кабыл алынышы зарыл болчу. Бирок бүгүнкү күндө парламенттин көпчүлүгүн кимдер түзөөрү жана алардын сан сапаты коомдо сын менен айтылып, түрдүү пикирлер бар экендиги турмуш чындыгы. Жогорку Кеңештин жыйын залы бул элдик жыйын, элдин гана проблемасы, мамлекеттин проблемасын чече турган жыйын залда ыйык зал. Биринчиден, экинчиден ал жерде бир эле ушак сөздөрү менен эле, интрига менен эле токтоп калбастан бири-биринен өч алуу аянтчасына айланып калды да. Ошон үчүн мындай элдин проблемасын же жакшы мыйзамдарды кабыл албастан мына ушундай бир таймашуунун аянтчасы болуп калганын мен эми гезиттерге көп эле жаздым. Бир чети туура эле айтылып атат. Өздөрү бизнестен башканы, сатып аламдан башканы билбейт. Результатында мамлекеттик саясат, ошол эле президент, ошол эле Кыргызстан
кыйналып атат. Көптөрү жашырганда эмне кече эле базарда иштешкен. Мен ойлойм ошо депутаттар өз жеке менчиктерин өнүктүрсө, кээ бирлери жана жолдоштун арты менен келип атат, кээ бирлери таанышынын арты менен эптеп келип атат. А өздөрү келген аз келгенсе бийликке дагы билими жок, тууган туушкандарын дагы ошо сүрүп алып келип атат. Бул жерден өкмөт дагы, эл дагы, президент дагы бул парламенттен жүдөдү. Экинчиден андан кийин эл тажады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө мындан ары дагы далай ууру кескилердин бети ачыларын кошумчалады. Ошол паракор уурлардын кесири тийип, өлкөбүз тынчыбай жатат. Өзгөчө алардын кыңыры иштери ачылып баштагандан кийин. Анткени бу кыңыр иштердин ачылышы токтобойт, ачык айтайын. Жалаң эле азыркы 2 эмес, дагы бир далай löктүн иштери чыгат. Анткени Кудай бар да. Мындан тышкары президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин спикер да, премьер-министр да болбосун айтты. Өлкө башчысынын бул багыттагы билдирүүсү да саясатчылар жана эл арасында кызуу талкууга түштү. Ал эми айрым эксперттер өлкөдөгү соңку саясий кырдаал мына ушундай тараптардын айтылышына түрткү бергендигин белгилешүүдө. Каныбек Темиров, Нурсултан Пеназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.